din menen жашоо кыйын эмес. Бул биздин өзүбүзгө керек бул. Бүгүнкү күндө биз дин десе туура эмес түшүнүп алабыз биз. Айтайынбы, дин дегенде көпчүлүгүбүздүн оюбузга эмне келет? Дин дегенде эле сакал менен жолук биринчи орунда. Дин дегенде намаз менен умра ажылык. Дин дегенде орозо ифтарлык. Курбан айт мал союш. Ушул нерселер келет да дин. Анан дагы бир нерсе, дин дегенде арам болбойт. Ушул нерселер ойго келет да. Ошого кээ бирөөлөр эмне дейт? Мен түшүндүм, дин менен жашоо кыйын экен. Бул болбойт. Жок туугандар. Дин деген ал нерсе эмес. Намаз, орозо, зекет, ажылык бул ибадат. Айтылганда эле көп. Зекет байларга, ажылык ден соолугу жакшылар, жол аман болгон, акчасы бар болгондорго. Орозо бир жылда бир жолу. Ал дагы ден соолугу жакшы, ашказаны сак адамдарга. Намаз эле бар. Намаз, орозо, зекет, ажылык, жок, намаз болду, бир эле намаз. Рамазан айында эле орозо кармайсыз бир жылда бир жолу. Акчаңыз болсо бир жылда бир жолу зекет бересиз, ал дагы 2,5%. Мүмкүнчүлүк болсо өмүрүңүздө бир жолу ажылыкка барып келесиз. Не кыйынчылыгы бар? Эми дин бул намаз, орозо, зекет, ажылык диндин ичиндеги кулчулук. Диндин ичиндеги кулчулук. Мындайча айтканда ассаламу алейкум да. Дин өзү бул адам баласынын үйдүн сыртында жашоосунун кандай жол менен алып баруусу мына ушул дин. Үйдө жашайсыз. Үйдө ата эне бар. Ата эне менен кандай мамиле кылуу керек? Ушул дин. Аял бала чакасы менен кандай мамиле кылуу керек? Ушул дин. Аллах ушуну айткан бизге, үйрөткөн. Кошналар менен кандай мамиле кылуу керек? Ушул дин. Достор, туугандар менен кандай мамиле? Ушул дин. Ачууңуз келгенде эмне кылыш керек? Ушул дин. Кубанганда эмне кылыш керек? Ошол дин. Себеби ар бир адамдын ата энеси бар. Биз Адам алейхисалам эмеспиз да. Ар бир адам ата энеси бар. Ар бир адам ата энеси менен мамиле жасайт. Бирөө туура эмес жасайт, бирөө орой мамиле жасайт, бирөө аларды ренжитет, бирөө капа кылат. Кандай кылуу керек? Ошонун жол жобосун айткан Аллах, ошонун жол жобосун көрсөткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ошол дин. Ата эне баштын үстүндө орду. Ата энени капа кылганга болбойт, ренжиткенге болбойт, үндү бийик көтөрүп сүйлөгөнгө да болбойт деп Аллах айткан бизге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ата разы, Аллах разы. Намаз окуган ата, ажыга барган ата деген эмес. Ата. Намаз окуйбу, окубайбы? Ажыга барганбы, жокпу? Жада калса мусулманбы, мусулман эмеспи? Айырмасы жок. Ата разы, Аллах разы. Себеби ата баласынан жамандык каалабайт да, баласына дагы жамандык каалабайт, баласын дагы жаман болсун дебейт бир дагы ата. Ошондуктан биздин динибиз ата энелердин көз жашы акпасын деген ушул дин туугандар. Биз динди өтө эле кыйын түшүнүп алганбыз. Дин өтө кенен. Дин болсо дүйнөдөгү ар бир адам жыргап жашамак. Бай, кедей, аял, эркек, чоң, кичине ар бир инсан жыргап жашамак. Элестетиңиз, баласы, адамдын баласы айтканын кылып турса, мындан ашкан бакыт барбы? Эң бай адам ушул, эң бактылуу адам ушул. Качан болот? Качан баланын жашоосунда дин болсо, бала Кудайды тааныса, бала акыреттен үмүтү бар болсо, эмне дейт? Атамды разы кылып, Аллахты разы кылайын дейт дагы, бүгүн дагы, эртең дагы өмүр бою атаны өз ордунда коюп сыйлайт, өмүрү капа болбойт, ренжибейт. Апа, Аллаху акбар. Апанын таман астында бейиш. Керекпи? Апаны кызмат кылып разы кыл.
Demek beyiştin darvazasının iki kanatı ata ene. Alemi ayal kişi üçün beyiştin darvazası kim? Kuyöv. Elestetiniz, ayallardan jaşoosunda din bolsa, bir ayal kişi, makul al mugalim bolou, al ayal kişi, doktor bolou, ayırması yok, kim bolsa bolsun, birok jürökten Allah'a iman keltirip, ahiretin oylogon ayal kişi bolsam ne deyt? Men beyişke kirүүnü kalayım, birok beyişke kirүү üçün, bunu kүйөөмдү razı kılışım kerek. Oşondo kүйөөsүн aytkanınam ne deyt? Makul deyt. Jaksa dagı makul deyt, jakbasa dagı makul deyt. Ayalыңыз sizge emne deseniz makul dep tursa, tümeli kiteptegidey, jomoktogudai bolup siz baktılуу bolбойсузбу? Bolosiz. Күндө sizge 5 barmak pulov jasap berbesin. Birok ne dese, bir öz sözüңüz makulmun dese, ya Allah, üstüңüzde eski kiyim bolsa da siz baktılуусуз. Jönököy maşinede olsanız da baktılуусуз emnege, sebep siz uygo barganda siz emne deseniz ayalыңыз ne deyt? Makul deyt. Ayal kişige ne beriş kerek oşol sizge makul dey turgan bolusu üçün kança altın beriş kerek? Bolgonu Allah'ты tanısa, bolgonu din degen emne düşünsö, dinde mildetтерди atkarуу. Men balamın ata enemdin moynumdagı mildetin atkarayın boldu. Men ayalmın, kүйөөмдүн menin moynumda bolgon mildetin atkarayın boldu. Uşul din. Alemi ayal kişi, mındayça men kıskarak kılıp aytayın da. Din ar bir adamdın kaloosun Allah narkıga din kılıp bergen. Ar bir adamdın. Sizdin kalooңузду, misal ar biribizin, sizin ar biriңizdin kalooңузду siz ayalыңызdan emneni kalayız? Allah Taala oşol nerseni ayalыңызga din kılıp bergen, sizdin ayalыңыз sizden emneni kalayt, Allah Taala oşol nerseni sizge din kılıp bergen. Ayal kişi kүйөөсүнөн neni kalayt? Meni kүйөөм maga күндө altın alıp berip bersin, күндө maga gül alıp gelsin, күндө Жоқ, алтынды эми өмүрүндө bir жол алып келип берсе жетет. Гүл менен шоколадты bir жылда 1-2 жол алып келип берсе жетет. Күндө күйөөсүнөн не күтөт аял киши? Жылуу сөз, жумшак мамиле. Болду. Бул бесплатный бул. Бул нерсеге акча кетпейт. Ар бир аялдан сураңыз, күйөөм кандай болсун? Айтчы, күйөөм ушу мага жылуу сүйлөп, жумшак сылык мамиле жасасын. Античип айтсаңыз болот, мундан башкасы ашыкча аял кишигечи. Dal uşul nerseni Allah biz erkeklerge, kүйөөлөргө din kılıp bergen. Senin dinin ayalыңды rencitpey, urbay, sökpey, kapa kılbay, aynekke jasagандай muamele jasaysın. Sılık, жылуу muamele. Bul bizdin dinimiz bul. Aynekke degen ne degeni? Misal jıgaç sınsa mık menen biriktirip koyuyoruz. Temirdi сварка кылып коесуз. Бирок айнек бар го, айнек сынса бириктирсеңиз, мындай жарак болуп калат. Айнек бирикпейт эч качан. Назик деген, ошон үчүн эркектердин аты Темирлан, аялдардын аты Гүл да. Таш темир, Темирлан, палан, түкүн. Аялдардыкы Гүл, палан Гүл, түкүн Гүл. Неге? Назик да. Эми сиздин аялыңыздан каалооңузду Аллах аялыңызга дин кылып берген. Сиз мени каалайсыз, мен үйгө келгенде күндө тамактар даяр болуш керек. Жок. Сиздин каалооңуз ушу мен не десем ошого макул десе экен, көнсө экен. Аллаху акбар. Тамакты өзүм кылып жейт элем дейсиз да. Тура эмеспи? Кыйналганыбыз эмне? Тамак кылып берет. Кийимиңизди да жууп берет. Бирок не десеңиз көнбөйт да. Жок дейт. Жок дейт. Мен каалайм дейт. Ушуну каалайм, я хочу дейт. Алып бер дейт. Барам мен атам үйүнө дейт. Эртең баралы. Жок, мен бүгүн барам дейт. Сиз эң кымбат машинеде жүрөсүз. Бирок жүрөгүңүз кыжалат сиздики. Бул бакыт эмес бул. Бир адам кедей, өттө кедей, жегенге үйүндө иштегеси жок. Суудан башка курмада түгөйт. Анан барып иштеп келет, эртеси күнү суу менен түн өткөрөт. Экинчи күнү, үчүнчү күнү, кыскасы 3 күн суу болду. 4-нчү күн үйдөн чыгып баратса, кайра иштеп бир акча табып келет. Аялы айтат: "Караңыз дейт, бир сөз. 3 күндөн бери суу менен жашап атабыз, тура. Сиз мени ойлоп туруп, аялым аябай ач калып кетти го деп, бүгүн барып бир арам нерсе көтөрүп келбеңиз дагы" дейт. Мен бүгүн дагы суу ичкенге даярмын, бирок арам нерсе келбесин менин үйүмө дейт. Элестетиңиз, бул кишинин курсагы ач, бирок жүрөгү толуп турат.
Эмнеге? Себеби бул аялдын жүрөгүндө иман бар, бул аял күйөөсүн билбем каяктан болсо да тауып келесиң мага, арам болсун, адал болсун, өзүң билесиң дебейт да. Кошнанын каалоосун бул кошнага дин кылган. Барыбыз кошнабыз бар, туурабы? Кошнаңыздан эмнени каалайсыз? Алла, ушул кошнам, мисалы кабат үйлөрдө жашаса, үстүнөн ушул дүкүлдөтпөй тынч жашаса экен, суу агызып мен үйүмдү суу кылбаса экен. Анан жер үйдө жашасак, мунун тооктору мен жака өтүп кетпесе экен. Сиз эмнени кааласаңыз, Аллах кошнаңызга ошону дин кылып берген. Эмне деп? Кошнага зыян бербейсиң. Сага зыян берсе дагы сен бербейсиң. Кошнага жалаң гана жакшылыгыңды тийгизесиң, пайдаңды, зыяныңды тийгизбейсиң. Мына ушул 4 эрежени Аллах дин кылып берген кошнага. Дин. Базарга бардыңыз, кардарсыз. Эмне ойдо барасыз? Машина алыңыз, мал алганы барыңыз, кийим алганы, картошка алганы барыңыз. Эмне ойдо боласыз? Я Алла, ушул алданып калбасам экен. Ушул ойдо барасызбы? Сиздин каалооңузду Аллах соодагерге дин кылып берген. Соодагерлер калп айтпагыла, бир эле нерсе калп айтпагыла. Мотору алмашылган десе, чынын айтса сизге жеңил болот да. Туурабы? Бул малдын жашы мынча да жашырбай. Бул картошка көпкө чыдабайт. Ачык айтса, жашоо жеңил болобу? Жеңил. Биз бүгүн эмнеге кыйналып жатабыз? Себеп соодагер айтпай атат да, калп айтып атат. Кардардын каалоосу соодагерге дин. Биз ойлобойлу, дин деген жалаң гана арамдардын аты. Жок. Динде ушунчалык болоттор бар, болбойту таппайсыз сөзү. Мындай кылса болобу? Болот. Мындай кылса болобу? Болот. Бирөө айткан экен, молдеке анда эмне арак ичсе да болобу, ичпесе болот деген экен да. Ошого динди мындай жаман көрсөтпөйлү. Ар бир нерселер болбойт эле, болбойт, бул макрух, бул харам, анан муну кылсаң өлөсүң. Жок. Динде өзү кээ бир нерселерди кылбаган болбойт, кылыш керек. Мисалы үйлөнбөгөн болбойт, үйлөнүш керек. Жебеген болбойт, жеш керек. Бир үйдө эле отуруп алып чыкпаган болбойт, чыгыш керек, кыдырыш керек. Динде көп нерсе бар. Барлыгын биз өзүбүзгө же туура эмес түшүнүп алганбыз, же туура эмес кабыл кылып алганбыз. Кыскасы айтканда ушул. Каалоолорду Аллах дин кылып берген. Эми баланын каалоосу эмне атасынан? Мен атам мага жакшына ат койсо экен. Атыбыз жакшы болгонду каалайбыз. Ана жакшы тарбия берсе экен, жакшы таалим берсе экен, бир жерге жакшы окутуп, бир диплом алдырып, мектеп. Ушул нерселерди Аллах атага милдет кылган. Аманат кылып бала кыз бердимби? Биринчиси лайыктуу ат коесуң бир. Лайыктуу дегени эртең элдин алдында уялбай тургандай. Атын мисалы Бетман деп койбогонуң дагы, атын Айбек, Таалай, Нурлан, Бакыт деп койгонуң. Мааниси бар аттардан койгонуң. Бир. Экинчиси, бул балага жакшы таалим, тарбия бергениң, жакшы окусун. Жакшы окусун дегени мектептен келгенден кийин сурап туруңуз. Окуулар кандай, түшүнбөгөн нерсесин түшүндүрүп. Азыр кээ бирлерибиз балабыз кайсыл класста окуганын билбейбиз. Точно айтайын. Чын. Сен 4-нчү класста окуйсуң. Баласы кайтып атат. Ата баласы 4-кө жеттиңби? Бул балабыздын таалими менен кызыкпайт экенбиз да. Кызыкпасак балага да баары бир ошо сумка үйгө барат, мектепке барат, үйгө барат, мектеп. Ошого милдет эмне? Жакшы ат коюп, жакшы таалим. Таалим мектеп. Таалим мектептен кийинки келгенде сиз өзүңүз машыгуу. Тарбия эмнеси? Таалим тарбия, таалим окуусу. Тарбия эмнеси? Баланын жегени адал болсун, кийгени адал болсун. Баланын көргөнү адал болсун, укканы адал болсун. Ушунун аты тарбия. Тарбия тур бияка. Неге мындай кылдың? Бул тарбия эмес бул. Тарбия тамак менен, кийим менен, масмуат, уккан, көргөн нерсе менен болот. Ушул тарбия. Анан бойго жеткенимде эмне кылсын? Лайыктуу бир жерге баш коштуруп койсун. Кыз болсо аманатын берсин. Бул балдардын, кыздардын каалоосу. Ушуну Аллах ата-энеге дин кылып берген. Ошондуктан биз бүгүн кыйналгандыгыбыздын дагы бир себеби укуктарды талап кылуудун артынан түшүп алганбыз да. Эркектер үйгө келет дагы,
аялдын укугун талап кылат. Не тамак кылган жоксуң? Сен немени жакшы күтүп албайсың? Кана кийим? Не балдар ызылдап жатат? Биз эркек аялдан укугун талап кылабыз да. Ал эми аял бизден укугун талап кылат эринен. Сиз не паланча аялына жакшы мамиле кылгандай мамиле кылып, бир жакшы сүйлөп койсоңуз болот го мага. Кээде бир гүл көтөрүп келсеңиз болот го. Ата баласынан, сен баланчынын уулумдай болуп, кичине бир жакшына иштеп келсең болот. Бала атасынан, мен жаштыгымда окутпай койгонсуңар да окутсаңар болот. Ар бирибиз бири-бирибизден укуктарыбызды талап кылгандыктан жашоо кыйын болот. Дин эмне? Укуктарды талап кылбаңыз, милдеттерди аткарыңыз. Укук талап кылуу кыйын да, милдетти аткаруу оңой. Эркек милдетин аткарсын. Аялыма нафака берүү милдетпи? Нафакасын адалдан алып барып берейин. Аялыма жылуу, жумшак мамиле кылуу милдетпи? Аткарайын. Аялы жаман мамиле кылса, бүгүн, эртең, 3 күн, 10 күндөн кийин өзгөрүлөр, эми өзгөрүлбөсө, демек бул адам эмес экен да, андачы. Жакшы мамилеге, сылык мамилеге өзгөрүлөт. Ким болсо да өзгөрүлөт. Биз бүгүн укук талап кылабыз да. Досубуздан талап кылабыз укук. Карыз сурайбыз, бербесе, мен билесиң, 1 жыл мурда сага керек болгондо машинеңди жасатып атканда бергем турабы? Сен бербей атасың. Биз укуктарыбызды талап кылабыз биз. Милдетибизди аткаруу. Кошунадан, ой кошуна, мусорларды күйгүзүп, от жагып, түтүн кылып биз жашайбызбы же жашабайбызбы биз? Кошунадан тынчтыкты талап кылып атабыз. Сен мага зыян бербешиң керек го сен. Сиз кошунанын зыянына чыдашыңыз керек болгон милдетти эмнеге аткарбайсыз? Ошого Аллах Таала берген тынч, жакшынакай, татынакай дүйнөнү биз дүйнө жашоосун биз эмне кылып алганбыз? Кыйын кылып алганбыз. Эмнеге? Себеби биз укуктарды талап кылуудун артынан түшкөнбүз. Милдеттерди аткаруудан эмес. Кардар соодагерге айтат, "Не алдайсың? Алдабасаң болбойбу?" дейт. Не кылып айтасың дейт. Укук талап кылбайлы турганда. Милдет аткаралы. Милдетибизди. Кимге эмне милдет? Кол астыңыздагыларга милдет эмне? Сиз эл башкаруучусуз. 2 адамды башкарасыз, 10 адамды башкарасыз. Милдетиңиз эмне? Милдетиңиз адилеттүүлүк. Бирөөдүн кол астында иштейсиз. Милдетиңиз эмне? Аманатчылдык. Мен бирөөдүн кол астында иштейм. Бирок начальникке эмне дейм? Адилеттүү болбойсузбу дейм. Начальник мага эмне дейт? Аманатчыл болбойсуңарбы дейт. Болду, уруш. Болду, жумушта болбойт, тынчтыкта болбойт да. Же начальник кетет, же кол астындагылар кетет да. Эмнеге? Себеби укук талап кылып атат да. Эми милдетин аткарса начальник адилеттүү, кол астындагылар аманатчыл. Бул эмне деген жашоо болот? Бейиштик жашоо болот дүйнөдө элечи. Үйгө келсе аялы милдетин аткарып, жакшына күтүп алган, сылык сөз менен, жылмайып, күйөөсү сырттан үйгө келгенде сырттагы проблемаларды алып келбей, аялына жакшы сөздөр менен жомок жазса болот да, ошондочу. Мына ошону мен кылайын, сиз кылыңыз. Ниет кылалы, мен жасаймын деп. Ошого дүйнөдө адам баласы бар го өзү. Эң оңой нерсени кылбайт экен да. Эртең кылам деп коет экен. Эң арзан дарыны иштетпейт экен адам. Неге? Мындан пайда болобу депчи. Ошого жашообуздун өзгөрүлүүсүнө өтө оңой бир формула бар да, өтө оңой бир жол бар, бирок аны биз кылбайбыз. Неге? Ушунчалык оңой болгондуктан. Ал эмне? Мен өзгөрүлөйүн деген ниет кылуу. Ар бирибиз айталы, келе мен баламын, бирөөдүн баласымын, өзгөрүлөйүн, ата энеме мамилемди өзгөртөйүн. Кичипейилдик, баладай мамиле жасайын. Ата энемдин эмне десе дагы ошого капа болбой, көңүлүмө албай, кыйкырбай, тарынбай, ата энемди кубантырып жашайын деп ниет кылалы. Мен бирөөдүн күйөөсүмүн, аялымы Алланын аманаты деп, Алланын неаматы деп, сыйлыгы деп жакшы, сылык, жумшак мамиле жасайын. Мен бирөөдүн аялымын, келе ушул бейишимдин дарбазасы болгон күйөөмдү разы кылайынчы.
Men birödün koşnasımın, kele uşul koşnama uşunday muamele jasayın, men ölgönden keyin Allah'ın aslında göölük versin ya Allah, men koşnam mıktı kişi eledi. Men el başkaramın, niyet kılayın kol astındagılarga men bugünden başlap adilettүү bolam. Men birödün kol astında işteyim, niyet kılayın men amanatçıl bolam. Men sodegermen, niyet kılayın bugünden başlap kalp aytmayımın dep. Men dosmun, niyet kılayın bugünden başlap dosumdu jamanlıkka ügüttöbeymin. Jakşılıkka gana ügüttöymün, jamanlıktan tosup kalamın. Niyet kılar men oңолоyun degen niyet baştalardan adamın ösüsü baştalar. Dünya jaktan da ahiret jaktan da. Biz her birimiz özümüz üçün özümüz krasavчикпиz de bizçe. Her bir adam özünü özü jagat da. Bir akın aytат ko, men şunday adamмын, maňa özüm jagat deydi. Maga hem bari bir kim kanday karayt deydi. Biz oşon üçün күзгөгө караганdaçı, байкаңыз, кичине адам барго зирек болуш керек, зирек. Күзгөгө караган жаш бала болсун, чоң болсун, ким болсун, күзгөгө караганда эмне кылат? Калпагын түздөйт, же чачын түздөйт. Неге? Себеби мен чөткө кишимин. Болгону калпагым кичине кыйшайып калыптыр. Эм болду эми. 100% сонун болдум деген сөз да. Biz özümüzden kemçilik körбөйбүз. Күзгүнү коюп туруп ne дейбиz? Күзгүнү коюп күйөөсү айтат да, ушул аялым оңолбоду дейт. Аял айтат, мына оңолбоду. Ата айтат, мына бала оңолбоду дейт. Баласы айтат, мына ушул атам оңолбоду дейт. Содегер ne дейт? Кардарлар бир оңолбоду. Кардар ne дейт? Содегер оңолбоду. На жашоо. Her birimiz birөөдө оңдоштун артынан түшүп алганбыз. Бул кыйын. Birөөдө оңдош кыйын. Кайсыл оңой анан? Өзүбүздү оңдош. Мен бүгүндөн баштап сөкпөйүн. Кимди сөкчү болсоңуз, сөкпөйүн. Бүгүндөн баштап каттуу болбойүн, бекем болоюн. Бүгүндөн баштап алсыз болбойүн, жумшак болоюн. Бүгүндөн баштап көрө албас болбойүн, мээримдүү болоюн. Кекчил болбойүн, кечиримдүү болоюн. Текебир болбойүн, кичипейил болоюн. Namazdın, orozonun, zekettin, acılıktın, davattın maksatı mına uşul men oңолоyun. Namazda bağımdatta makul 2 reket, namaz 5 minut. Peşimde 10 reket, 20 minut. Allah bizden ne kılat? Kel beqa deydi, tur beqa deydi. Saptar tüzdeş gerek. Karma kolungdu deydi, karmayız. Kara jerdi deydi. Tiling menen jakşılıkты süyle. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Jakşı söz süyleysiz. Karabayak buyaktı boldu. Tüz жүрү. Sögünbö. Birödün artından uşak gıybat aytpa. Boldu. Jala jappa. Boldu. Tüz kıbılany karap jür. Boldu. Emi, azır men sen ruhsat beremin. Sen elin astına barganda dal uşunda jür. Makul. Boldu kayıt dese. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum deybiz. Namaz okugan adam salam bергени оң жагдагы кишиге бул салам. Сол жактагы кишиге эмнеге? Мен азыр Алла менен сүйлөшүп келдим. Аллах мага айтты, тилиң сакта, жаман сүйлөбө, сөгүнбө, сагынба, гыйбат айтпа, жала жаппа деп айтты. Түз жүр, колуңду карма, урлук кылба, бирөөдү жаман кылба. Оюңду түздө деди, жүрөгүң таза тут. Мен ошол жерде элем азыр сүйлөшүп кайттык мына. Мечиттен чыкканда эле болду. Көз бул жакта. Тилибиз дагы бирөөдү кичине Tırama söyleyip koyavuz. Oşoğa asırda Allah Teala ne dedi? Hayya alas sala kayıtkıla kelgile. Bolbodu kelgile. Kayra kelip tüzdeydi dağı. Kayran ne deydi? Jerdi kara. Tilibizdi zikir kılıp üretöt. Közümüzdi ıldıy karatıp üretöt. Kolumuzga karmatıp. Denebizdi tüz. Oydu tunuk. Jüröktü taza tutup üretöt. Anam ne deydi? Bargıla. Assalamu kayıttı. Şamga çeyin karasa kayrele koşul. Til janakınday, köz janakınday. Şamda Allah ne dedi? Hayya ala salah. Bolboy kaldı ko, kelgile kayra. Kuptanga çeyin, kuptanda kayra, kuptandan gün uktaganda tünkü saat 1'de. Hayya ala salah. Çok. Nege? Tünceli uktap jatat da bul. 2'de, 3'de, 4'de, 5'de çok. Nege? Normal adam uktaydı. Uktaş gerek. Taң erteң 6'da hayya ala salah. Ne oldu? Hazır jaşоо baştaldı, el jurt bari turdu. Emi hazır
эл менен аралашып базарга барасың, бирөөң мектепке барасың, бирөөң мечитке барасың. Ошол жерде тилиңерди сактап, көзүңөрдү сактап, дилиңерди сактап жүргүлө макулбу, келгиле мен силерге үйрөтөйүн дейт дагы. Кыска 2 рекет бизге бат-баттан 5 минут насаат айтып туруп, Аллах Таала жөнөтөт бизди. Ассаламу алейкум, ассалам кетти. Пешимге чейин жүрүп туруп, кайра кыйшалаңдаганыбыздан Аллахым не дейт? Келгиле дейт. 2 рекетке оңолбодукпу? 10 рекет пешим окутат да. Бирөө баласын, мисалы, бала мектепке барганда, балдар менен урушпа дейт да, кыска айтат. Болду. Эгер баласы мектепте балдар менен урушуп келсе, чакырып, отургузуп алып туруп, көбүрөөк сүйлөйт да, айтат, айттым го сага урушпа балдар менен, сен укпайсың менин сөзүмдү. Не уруштуң деп, багымдатта Аллах Таала бизге бат-баттан эле жашооду үйрөтсө, биз туура эмес кылгандыктан Аллах бизди 10 рекетке чакырат да, тур бияка дейт, тур. Намаздын максаты мени оңдош. Орозонун максаты мени оңдош. Неге? Сен орозодо ачка калган адам бой көтөрө албайт. Ачка адам бир жаман иш кылгысы келбейт. Тем более орозо ушул оңолсун үчүн орозо. Ажылык дагы ушул оңолсун үчүн. Неге? Жакпаган адамдар менен барып 3 миллион адам менен бир талаада жүрүп келсин, напсиге жакпай не кылсын, кичине текебирчилиги сынып келсин. Зекет дагы мен оңолсун үчүн, не? Сараңдыктан кутулуп кичине берешендикти үйрөнсүн үчүн. Мен оңолсун үчүн Алла өкүм берген. Намаз оку, орозо карма, зекет бер, ажылык. Ушунун бардыгы мен оңолоюн үчүн болсо, келип мен аны ниет кылбасам, мен динден пайдалана албайм. Мен намаз окуйм, калп айтам. Мен ажыга барып келем, сиздин акыңызды жейм. Мен орозо кармайм, бирөөдүн акысын жейм. Неге? Себеп мен оңолоюн деген ниет жок да менде. Мен намаз окуйн деген ниетим бар. Сакал коюш оп-оңой, 2 ай кырбаңыз болду. Сакал коюш үчүн бир нерсе кылыштын кереги жок. Жөн эле чыдап коюңуз, чыгып калат өзү. Сакал коюш бул керемет эмес, бул жетишкендүүлүк эмес бул. Мааниси анын үчүн бирдемге кылып салыштын кереги жок. Эчтеке кылбаңыз, сакал өсөт. Бирок мен оңолуу үчүн ниет кылышым керек, аракет кылышым керек. Жүрөктө текебирчилик бар, чыгарайын. Көрө албастык бар, чыгарайын. Кантип? Мына ошон үчүн бизге эмне керек? Аллах жолуна чыгыш керек. Ошон үчүн биз өз мечитибиздин имамдарыбыз менен катташып, алардан сабак алып, суроо сурап, динибизди үйрөнүш керек. Себеби биз бир жолу мечитке келип коюу менен, бир жолу баян угуу менен биз үйрөнө албайбыз. Болгону ниет кыла алабыз да. Ошого иншалла ар бирибиз ниет кылалы. Мен оңой. Бүгүн оңой да. Фаланча мындай экен, түгүнчө. Сен бул ушул нерсени токтотолу туугандар. Бирөөгө сын такканды токтотолу. Бирөөдүн туура эмес кылганын токтотолу. Айтпайлы аны. Сен анан не фаланчы мындай кылат. Караңыз, мен оңолоюн дегенде бүттү. Бүткүл дүйнөдөгү калган 7 миллиард адам менен ишибиз болбосун. Мен оңолоюн. Себеби Аллах мен тууралуу сурайт да. Кабыргадагы мен өзүм кабырыма жалгыз киремин да. Ошого биз бирөөлөрдү төңкөбөйт. Эмне анан ал намаз окубайт, эмне анан бул арак ичет, эмне анан өзүбүздү. Мен оңолоюн, текебирчиликти кичипейилдикке, сараңдыкты берешендикке, оройлукту жумшактыкка, каттуулукту бекемдикке мен өзгөртөйүн, оңолоюн. Анан ушул оңолууну жайлоодон баштабай үйдүн ичинен башташ керек да. Үйдүн ичинен жакшылыкты үйдөн башта деген ушул. Эң биринчи ата энеме оңолуун пайдасы тийсин. Аял бала чакама, кошуналарым, досторум, туугандарыма, кесиптештериме, мекенде жакындагыларга биринчи пайдабыз тийсин. Алыстагыларга ансыз деле пайдабыз тийип жүрөт биз. Башка чет өлкөгө барсак биз өтө сылык, жумшак, кичипейил болобуз. Ачык эле сөз, туурабы? Биз каякта текебирбиз? Үйдүн ичинде. Кайда ороюбуз? Үйдүн ичинде. Каякта каттуубуз? Үйдүн ичинде. Сыртта баарыбыз чөткейбиз. Ассаламу алейкум, келиңиз, ассаламу алейкум. Келиңиз отуруңуз. Автобуска бирөөдү биринчи чыгарып, эшик ачып, биз өтө сонунбуз сыртта. Үйдүн ичиндеги маселе да. Ошого дин бизге ушуну үйрөтөт туугандар.
Ар бирибиз ниет кылалы, мен оңолоюн деп. Ниет кылабызбы? Аллах таала барыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин.